Бишкек шаардык сотунун судьясы Алмаз Кудайбергеновду ардактуу эс алууга узатуу салтанаты болду. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасынын орун басарлары Нурлан Мусаев, Айбек Давлетов, Кыргыз Республикасынын судьялар кеңешинин төрагасынын орун басары Рахат Каримова, Кыргыз Республикасынын судьяларынын ассоциациясы коомдук бирикмесинин төрайымы Дилара Арстанбаева, Жогорку соттун аппарат жетекчиси Эркинбек Мамыров, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу сот департаментинин директору Медербек Сатыев, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу сот адилеттигинин жогорку мектебинин директору Эльмира Байтикова, ошондой эле Бишкек шаарынын прокуратурасынын, Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын өкүлдөрү катышты. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбековдун атынан куттуктоо сөзүн Нурлан Мусаев окуп берди. Тамыры күчтүү дарактын бутагы эч качан куурабайт. Элдин алкоосуна арызып, акыйкат иш алып баруу чоң жоопкерчиликти жана чыдамкайлыкты талап кылат. Адилеттүүлүк менен мыйзамдуулукту туу тутуп, убагында Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунда талыкпай иштеп, көптөгөн ийгиликтерге жетиштиңиз. Сот органдарында үздүрлүү эмгегиңиз үчүн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңерген юристи деген ардактуу наамга ээ болдуңуз. Сизден тарбия алып, тажрыйба үйрөнгөн жаш судьялар, кийинки муундагы аппарат кызматкерлери дагы өзүңүздөй сот тутуму үчүн адилеттүү иштешет деп ишенем. 20 жылдан ашык өмүрүңүздү сот тутумуна арнап, эми ардактуу эс алууга кетип жатасыз. Кутман Курак 65 жаштын дагы бирин жашаңыз. Сиз дагы сот тутумуна өз салымыңызды кошосуз деп эсептейм деп жазылган төраганын куттуктоосунда. Белек этүүчү жагдай 2022 жылдын 13 ноябрында Алмаз Кудайбергенов 65 жашка толду. Нечүүбүз мындай тызылдап турат, мындай жакшы абдан тажрыйбалуу насаатчы агайыбызды ардактуу эс алууга узатып атканда чынында бир жактан ошондой ичиң тызылдайт экен. Анткени бул кишиден дагы көп тажрыйба алыш керек. Мындай тажрыйбалуу судьяларды мүмкүн болушунча дагы да колдон келсе, буюрса чакырып, кеңешмелерди өткөрүп, илгери 5-6 жыл мурун айтылып башталган ушу насаатчылар институтун ушу кайрадан калыбына келтирсекпи деген да ойлорубуз бар. Алмазбек Нурсейитовичтин өзү жөнүндө айтсак, бул киши 20-25 жылдан ашык ушул системада иштеген абдан тажрыйбалуу жана мүнөзү боюнча абдан токтоо, сыйлуу агайыбыз болот. Судьяларга деген жаңы жаш муундарга мурунтадан абдан жакшы насаат кеңештерин айтып, ар дайым иштин кызыкчылыгында ушундай жакшы кеңештерди берип келген. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Бишкек шаардык сотунун судьясы Кудайбергенов Алмазбек Нурсейитовичтин ыйгарым укуктары токтотулду жана ал курагынын чегине жеткендигине байланыштуу Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотунун судьясы кызматынан 2022 жылдын 14 ноябрынан тартып бошотулду.